Ассаламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү турак жай жана үй жанындагы жер салыгы, ошондой эле транспорт салыгын 1 сентябрга чейин төлөө зарылдыгын мамлекеттик салык кызматы эскертип келүүдө. Деги эле ушул турак жай, ошондой эле транспорт салыктарынын чындыгында 1 сентябрда мөөнөтү аяктайт деп айтылып келет. Деги эле буга чейин канча ушул турак жайды шаар боюнча транспорт боюнча канча жарандар ушу салыкты төлөдү, ошондой эле ушу Жалал Абад шаарындагы салык кызматы 7 ай аралыгында кандай иштерди аткарылды, кандай жетишкендиктер менен жетишти, өткөн жылга салыштырмалуу быйыл кандай, ушулар боюнча бүгүн биз кенен арага сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен тааныштыра кетсем, Жалал Абад шаардык мамлекеттик салык кызматынын башчысынын орун басары Исраилов Сталбек Турдалиевич келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач Сталбек мырза, ушул шаардык мамлекеттик салык кызматы ушу 7 айды кандай жыйынтыктадыңыздар? Өсүүлөр барбы? Ушулар боюнча айта кетсеңиз. Жалал Абад шаардык мамлекеттик салык кызматы 7 айды жакшы жемиштер менен жыйынтыктадык десек жаңылышпайбыз. Себеби ал айтканымдын себеби төмөндөгү көрсөткүчтөр аны дайындап турат. Ал айта турган болсок, 7 айдын жыйынтыгы менен жеткизилген план тапшырманы 102,1% аткардык. Бул деген пландан 28,971 миң сом ашыкча топтодук. Анын ичинен республикалык бюджетти 101,8% менен ашыкча топтолгон салыгыбыз 17,801 миң сомго ашыкча топтолду. Ал ошол эле мезгилде жергиликтүү бюджетке 102,7% ашыкча аткарып, 11,169,200 сом ашыкча салыктар топтодук. Бул көрсөткүчтөр былтыркы жылга салыштырмалуу 152,3% өсүү ыргагын берди. То есть былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы мамлекеттик бюджетке 488,881,400 сом ашыкча былтырга салыштырмалуу өсүү ыргагы менен 7 айды жыйынтыктадык. Ошол эле мезгилде республикалык бюджетти 171,3% менен өсүү ыргагын аяктадык. Буну санын алып айта турган болсок, 414,836,900 миң сомго көп топтодук былтыркынын 7 айына салыштырмалуу республикалык бюджетте. А местный бюджет болсо 121% өсүү ыргагы менен жыйынтыктап 74,44,500 сомго былтыркы жылдын 7 айына салыштырмалуу көп местный бюджетке салыктарды топтодук. Бул көрсөткүч башка республиканын аймактары сыяктуу эле бизде дагы жыйынтыктарды, негизги жыйынтыктар бул санариптештирүүнүн, ошол эле мезгилде электрондук счет фактуралардын, электрондук отчеттордун, электрондук патент, санариптештирүүнүн жыйынтыгы десек жаңылышпайм да. Ошону менен бизде көзөмөл жеңил жүрүп, мурдагы мезгилге окшоп көрүнбөгөн экономикалар, көмүскө экономиканы биле албай турбастан азыр ошо санариптештирүү негизинде бүт электрондук счет фактуралар, электрондук товар транспорттук макулаты, электрондук коштомо кагаздар, онлайн ККМ ушулардын жыйынтыгы менен ушунча көрсөткүчтөргө жеттик десек жаңылышпайбыз. Эми өзүңүз билгендей эле учурда азыр ушул 1 сентябрда ушул турак жай жана үй жанындагы жер салыгы, транспорт салыктары төлөнүп бүтүшү керек. Мөөнөт ошондо аяктайт деп тынымсыз байма-бай эскертүүлөр берилип келип атат да. Анан ушул жаатта дагы кандай ушул турак жай жанындагы жер салыктары, транспорт салыктары буга чейин жалпы канча ошо төгүлдү? 7 айдын жыйынтыгы менен алып карай турган болсок, турак жай салыгы дагы, турак жайдын жанында жер салыгы боюнча дагы былтыркы жылга салыштырмалуу 123% өлчөмүндө өсүү ыргагы менен, же болбосо былтыркы жылдын 7 айына салыштырмалуу 965,700 сомго 7 айдын жыйынтыгы менен ашыкча топтодук. Ошол эле мезгилде транспорт салыгына алып айта турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу 132,4% өсүү ыргагы менен жыйынтыктап 7 айды 1,469,400 сом 7 айдын жыйынтыгында былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк салык топтодук. Бүгүнкү күндө дагы ошо салык төлөөчүлөргө электрондук санариптештирүү деп айтып кетпедиби, электрондук извещенияларды даярдап, извещенияларды таркатып, ошо менен биздин кызматкерлер алек болуп атат. Мына бүгүнкү күнгө
жалпы салык төлөөчүнөн шаардын ичиндеги тамарка салыгы же болбосо турак жай үйлөрдүн жанында жер салыгына 12.553 салык төлөөчүгө извещениялар даярдалып таркатылып берилди. Ошол эле мезгилде транспорт каражат салыктары боюнча 11.568 салык төлөөчүгө извещениялар чыгарылып, билдирүүлөр чыгарылып, то есть салык төлөөчүлөргө жеткирилип жумуш кетип атат. Биздин кызматкерлер ошо местный жергиликтүү салык боюнча иштеген бөлүмдүн кызматкерлери дем алыш күндөрү дагы, суббота күндөрү да жумушка чыгып ошо жумуштарды аткарып атабыз. Ошол 1 сентябрга чейин баардык салык төлөөчүлөрдүн салыктарын өз убагында төлөтүп калуу максатында. Жалпы шаар боюнча канча турак жай бар ошо сиздердин эмеңизде турган, анан төлөөчүлөр? Транспорт боюнча да айтып кетсеңиз. Транспорт боюнча 11.568 транспорт бизге салык төлөөчү болуп базада турат. Базада ошонун баарына толук 100% извещенияларды чыгарып бүгүнкү күнгө бүттүк. Ал эми тамарка салыгы, то есть турак жай жанындагы үйдүн жанындагы жер салыгы боюнча 12.503 салык төлөөчү бар. Ошонун баарына извещенияларды толугу менен чыгарып бүгүнкү күндө 100%, 100%ке извещениялар чыгарылып, балдар таркатып жүрүп атышат. Эми сөзсүз түрдө бул ошо сиздер айтып жаткандай эле ошол биз жер салыгын, ошондой эле транспорт салыгын албетте биз баягы белгиленген мөөнөттө төлөп бүтүү зарылдыгы айтылып келет да. Анан деги эле мына ушул төлөө жактары дагы кандай жолдор менен жүргүзүлүп атат, ошолор боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Бүгүнкү күндө ар бир ошол каттоодо турган автоунаалар, транспорт салыктары ошол өзүнүн каттоодо турган жерине гана төлөй алышабы? Ошолор боюнча да маалымат берсеңиз. Өзү азыр бизде ошо санариптештик өткөндөн бери ар бир машина, транспорт каражаттарды кайсыл шаарда, кайсы райондо учетто турган болсо, ошол жерге гана төлөш керек. Ал эми жер салыгын, ал дагы жер салыгы мисалы үчүн биздин Жалал Абад шаарынын өзүнүн салык төлөөчүлөр өзүнүн Жалал Абад шаарына гана төлөнүш керек. Бул салыктарды бүгүнкү күндө мобилдик тиркеме менен да төлөсө болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Терминалдар аркылуу төлөсө болот. Ошол эле мезгилде банктык кассаларга барып дагы төлөсө болот салык төлөөчүлөр. Азыр мобилдик тиркеме ар бир салык төлөөчүнүн ар бир жарандын колунда бар. Ошол жерден деле М-банк аркылуу башка мобилдик тиркемелер аркылуу да салыктарды төлөп койсо жеңил. Мурдагыдай болбой калды да. Убаракерчилик жок. Убаракерчилик жок, банктарга барып отчетка туруу деген жок. Мына каалагандай ошо салык төлөөчүнүн тандоосу аркылуу салыктарды төлөө жеңилдетилген. Транспорт салыктары кандай таризде төлөнүп атат бүгүнкү күндө? Анын ошо көлөмүнө жарашабы? Транспорт салыктары өзүнүн көлөмүнө жараша, өзүнүн объем жана куб метр деп коет, ошого жараша төлөнөт. Ал чыгарылган жылына жараша эсептер чыгарылат. Мисалы үчүн акыркы ошо 15 жылдан ашкандардыкы объем кубуна жараша 45 сомдон, жаңыдан чыккан машиналар 90 сомдон деп туруп эсептелинген. Өзүнүн салык кодексинин нормалары бар, ошонун негизинде чыгарып эсептеп салыктар төлөнөт. Турак жайдын салыгы бүгүнкү күндө шаарда канчадан төлөнүп атат? Турак жайдыкы азыр бүгүнкү күндө сотугуна, мына мисалы үчүн 6 сотук көпчүлүгү биздин шаарда 6 сотуктан жер участкасы бар, алар 1080 сомдон төлөп атышат. Былтыркы жылга караганда биздин депутаттарыбыз ошо шаардын территориясында зонага коэффициентти ошо былтыр 1,2 болгон болсо 1,8 кылып көтөргөн. Ошол себептен былтыр 720 сомдон төлөгөн. Быйылкы 24-жылдан баштап Жалал Абад шаары боюнча жер салыгыныкы 1080 сомдон болуп калды. 6 сотук жердики. То есть 1,8 коэффициент менен көбөйтүлөт да. Ошол боюнча. Анан деги эле ушул мына ушу жогоруда айткандай эле эми мөөнөт коюп атыңыздарбы? 1 сентябрда аяктайт депчи. Биз ам кодекс ошондой да. Кодекс да? Кодекс. Эми мисалы үчүн ошол кодексте айтылганда, эми бул ошондо эгерде төлөнбөй калса, кандай бир административдик чаралар көрүлөбү, же айыппулдар салынабы, ошол жактарын айтсаңыз. Бул айыппулдар салынат. Бузуулар кодексинин негизинде физикалык жактарга, то есть жеке жактарга 1000 сомго чейин 1000 сом штраф салынат. Өз убагында төлөбөй калган үчүн. Анан юридикалык жактар болсо, аларда да юридикалык жактарда транспорттор бар, жерлер бар, ошол аларга 5000 сом штраф салынат да Бузуулар кодексинин негизинде. Ошол эле мезгилде салык кодексинин негизинде буларга пениялар кетет, ашыкча төлөмдөр болуп кетет. Ошону салык төлөөчүлөр жакшыраак түшүнүп, өз убагында төлөгөнү жакшы деп айтып кетет элем да, өзлөрүнө эле. Азыркы учурда дагы бир кандай иш алып барып атасыңар? Биз баягы жеринде өз убагында төлөөчү түшүндүрүү иштери,
Ana ошо сиздердин кызматкерлер мен билгенден ошо атайын транспорт салыктарын төлөө үчүн ошо жол көзөмөлдөө кыймылынын кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдтерге жүрчү да. Ошол тараптар кандай болуп атат? Анан турак жайларга дагы рейд жүргүзүлүп атабы? Бул боюнча чындыгында ГАИ менен совместный иш планыбыз бар. Ошо боюнча кызматкерлер июнь айларында деле чыгып, мына центрде көрүп атасыздар, шаардын борборунда и башка жерлерде ГАИлер менен токтотуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол эле мезгилде ошо транспорт салыктарын төлөөлөрдү эскертип түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат ГАИ кызматтары менен биргеликте. Ошондой эле жер салыктарын төлөө боюнча дагы ар бир участкалар жана извещениени таркатканда барып түшүндүрүү иштерин 1-сентябрга төлөп коюңуздар деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, извещениелер таркатып, ошол түшүндүрүү иштери жылда кандай жүргүзүлүп аткан болсо ошондой эле жумуштар кетип атат. Кызматкерлер иштеп атышат ал боюнча, тыным жок бүгүнкү күндө. Эми буга чейин атайын рейдтерди жүргүзүү мезгилинде дагы ошо мамлекеттик салык кызматкерлери тарабынан айтылып калат эле да. Ушу көп жылдар бою ошол эгерде көп кабаттуу турак жай үйлөрдө же болбосо ошол жер үйлөрдө болобу жашабагандар бар да. Анан ошо төлөө маселесинде бир көйгөйлөр жаралып атат деп. Ошол жактары кандай болуп атат? Жашабаган адамдардын, ошо квартиранттардын, бака жашап аткан адамдарына анан домкомдор менен совместный жумуштарды, биргеликте жумуштарды алып кетип атабыз. Мэрия тараптан жардам болуп, ошо домкомдорго дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол көп кабаттуу үйлөрдө в основном жашабагандар көпчүлүгү ошолордо болуп атат. Алар деле азыр жылдан жылга түшүнүү иштери көбөйүп, башка жака квартиранттарды киргизип койсо да салыктарын төлөп берип атышат домкомдор аркылуу. Кондоминиумдар аркылуу төлөнүп атат алардын салыктары деле. Турак жайларда деле ошол маселе бар да. Мисалы үчүн ошол 10 жылдап, 20 жылдап мигрант болуп жүргөндөр бар да. Бирок ошолар төлөнүп атабы? Алар деле төлөнүп атат. Иммигрант болуп жүргөндөргө деле извещениялар, ошо квартиранты жашап аткан болсо кошуна колоңдоруна кагаздарды, извещенияларды берип, ошол эле мезгилде тигилердин данныйларын алып, маалыматтарды берип, ошол төлөбөй жүргөн жылдарына баары салыктар эсептелинет. 6 жыл мурун төлөбөгөн болсо 6 жылдын ошончо пени, ошончо штрафтар кетип калат. Ошон үчүн баарына төлөттүрүп эле атабыз. Ошон үчүн биздин салыктардын түшүп атканы ошондон. Темпросттор ошолордон болуп атат да. Мурда мисалы үчүн жанагындай санап түштүрүү мезгилине жете элек мезгилибизде чындыгында ал кыйыныраак болуп турат эле. Азыр эми базада бар жок салык төлөөчүнүкү ГРЭСтин базасы менен бизди түндүккө бириктирип койгон салык кызматын. Ар бир келген салык төлөөчүгө бизге деле келгенде бир кагазга, справкага келе, башка жумуштар менен келгенде сразу балдарды түшүндүрүп айтып, мына мүлкүң бар бул жерде, даже бир эле биздин жалал ачар эмес, Кыргызстандын бар жок территориясында мүлкүн көрүп, мынанын салыгы төлөнбөптүр деп айтып берип, балдарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Негизи эле жогоруда айтып калдыңыз да, баягы санариптештирүү депчи. Анан ушул бүгүнкү күндө салыктын кайсыл түрлөрү боюнча, баягы электрондук таризде, электрондук шок фактура, мына ушулар салык төлөөчүлөргө бир кандай жеңилдиктер болуп түзүлдү? Электрондук азыр салык төлөөчүлөр мурдагыдай биздин салык кызматына келбестен туруп эле бар жок документацияны, отчетторду электрондук түрдө тапшырып атат да, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Ошондой эле электрондук патенттерди алып атышат. Электрондук шот фактураны бизге келбестен туруп заявкаларды берип, биз подтверждение ошо электрондук шот фактуранын номерлерин алып, өздөрүнүн кабинетинен отуруп алып эле электрондук шот фактураларды, электрондук транспорт накладнойлорду өздөрүнөн эле алып туруп, ошол жерден эле мурунку окшоп биздин салык кызматына келип, кагаз албастан электрондук түрдө жумушту алып кетип атат. Жеңилдетилди салык төлөөчүлөргө биртөө эле. Эми түшүнгөн салык төлөөчүлөрдүн көбү эле азыр үйүндө отуруп эле, же болбосо өзүнүн кабинетине отуруп, бар жок жумуштарды аткарып, салыктарын төлөп, жасаган иштерин электрондук шот фактуранын негизинде жазып, бар жогун өздөрү электрондук түрдө эле жумушту жасаса болот да. Мурдага окшоп убаракерчилик жок, кыскартылды десек болот. Эми азыр бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей эле ошол көзөмөл кассалык машинасы кирбедиби? Чындыгында бул баягы ачык айкындуулук, көмүскө экономиканы чыгаруу болду да. Анан эми чындыгында башында бир топ баягы түшүнбөстүктөр орун алды. Бирок бүгүнкү күндө мына ошол бир жакшы жолго коюлду да. Ошол көмүскө экономиканы жок кылып, канчалаган ишкерлерибиз өз чөнтөгүнө эмес, мамлекетке дагы ошол өздөрүнүн жакшы салымдарын кошо башташты. Анан деги эле ушул шаар аймагында бүгүнкү күндө ошо жалпы ККМ аппараты канча жерге коюлду, кандай болуп иштеп атат, ушулар боюнча да айтсаңыз. ККМ аппараты
Биздин шаарыбызда даже өзүңүздөргө белгилүү болгондор базарларга да азыр мамлекет тарабынан бекер ККМдер бериле баштады бүгүнкү күндө. Өзүңүздөргө белгилүү. Биздин Жалал Абад шаарына ошол бекер ККМдер 2000ден ашык бекер ККМ берилиш керек деп биз борбордук аппаратка жөнөткөнбүз. Ошол келген бекер ККМдер бүгүнкү күндө 1000 бекер ККМ келип, салык төлөөчүлөргө таркатылып берилди. Берилип атат бүгүнкү күндө дагы. В основном бул бекер ККМдер жанагындай колунда сал жогораак салык төлөөчүлөр, шарты жокторго берилип атат, карап туруп. Ага чейин дагы 2600 ККМ өздөрү салык төлөөчүлөр алып, өздөрү ошол онлайн ККМ менен иштеп жумуш алып барышкан. Бүгүнкү күндө шаарда ККМ боюнча түшүнүк жакшы эле болуп калды. Мурдагыдай чек берүү дагы биз өзүбүз кирип деле байкап калып атабыз. Киргенде ар бир сатуу эл менен кызмат көргөзүп сатуу жүргүзгөн салык төлөөчүлөр ККМ чектерин берип, мурдага караганда бир топ жакшы болуп, көмүскө экономикадан чыгып, ошонун жыйынтыгында биздин пландарыбыздын, жогорулап пландарыбыздын аткарылып аткандары жана 152% темпроз ошол ККМдин дагы пайдасы деп айтсам жаңылышпайм да, ККМ аппараты. Эми сөзсүз түрдө буга чейин деле айтып келишпедиби? Серепчилер деле айтып атат, башкалар делечи. Көпчүлүк ишкерлер мисалы үчүн ошол көп акчасын мамлекетке төлөнүүчү акчаны мисалы үчүн ошол баягы даректөө көрсөтпөй, ошо төлөнбөй келген депчи. Анан чынында жогоруда айткандай эле ККМ аппаратында бир сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болду деп ойлойм. Бүгүнкү күндө экономиканын дагы баягы көтөрүлүп жатканынан дагы. Анан деги эле ушул бүгүнкү күндө дагы иш алып баруу кандай болуп атат? Бул ошол биз эми баягы көбүнчө биз болуп атат деп атабыз, бирок канчалык деңгээлде иштеп жатат ошол ККМ аппараттары? Максаттуу пайдаланып жатышабы, же болбосо дагы анын бир ыгын таптыбы деген тариз эми суроолор пайда болбой койбойт да. Баягы көзөмөл кандай болуп атат ошол? Көзөмөл өзүңүздөргө белгилүү болгондой ККМ аппараттарын ар бир салык төлөөчүлөр менен ошончо ККМди берип, ошончо ККМди сатып алып, жумуш аткарып аткандан кийин биз салык кызмат тарабынан дагы көзөмөл жогору деңгээлде болуп атат. Ал үчүн биздин атайын кызматкерлер рейдтик текшерүүлөрдү жүргүзүп, контрольный закуптарды чыгышып, чек бербей койгондорго штрафтарды салып, өзүңүздөргө болгондой жеке жактарга 13 000 сомдон, юридикалык жактарга 23 000 сомдон штраф салынат. ККМ за невыдача чек, ошондой штрафтарды салып, жумуштар контроль кетип атат. Ал боюнча өзүнчө отдел бар, ошол кызматкерлер постоянно тынбастан контроль кылып көзөмөлдөп турушат бул жагынан. Ошо чек берип атабы, бербей жатабы, ошол даже выручкаларын канча көбөйдү, ошол выручкаларды туура көргөзүп атабы, ошолор боюнча да аналитикалык иштерди жүргүзүп, ошол выручкалар азайып кеткен болсо ошол жерлерге рейдтик салык контрольный закуптарды жасап алар жумуш аткарып атышат. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө ошондой учурлар болсо, ККМ аппаратынан чектерди бербей бир көйгөй жаралса, силерге кайрылыш керек да. Ооба, бизге кайрылса сразу эле балдар ошо контрольный закуптарга чыгып, штрафтарды салып, мыйзам чегинде жумуш алып кетишет. Ошондой фактылар катталдыбы? Ошондой. Мындай фактылар көп эле катталат, көп эле бизге кайрылат. Даже биздин борбордук аппараттан каттар келет, ал боюнча борбордук аппаратка онлайн кайрылуулар болгондо көп эле барып, штрафтарды салдырып, штрафтарын өндүрүп, буга чейин деле кайрылып жүргөн, bundan 1-2 жыл мурунтан бери ошондой нерселер болуп келе жатат. ККМге уже басым койгондон баштап эле салык төлөөчүлөр тараптан активдүү жарандар кайрылып, даже республикадан каттар келип, бул жерде чек бербей атат, тиги жерде мындай болуп атат, ошо маалыматтар боюнча адресный штрафтарды салып, мыйзам чегинде жумуштарды аткарып, жумуш алып барып атабыз. Эми сиздер бүгүнкү күнгө чейин тактап чыктыңыздар да, азыркы учурда дагы бир канча ККМ аппарат кое турган жайлар бар? Биздин өзүбүздүн берген маалымат боюнча жана ККМ коюучу аппараттар коюучу ошол потребность деп туруп 2000 бергенбиз республика. Ошолор баары толук келген болсо, ККМ почти элге кызмат көргөзүү, товар жүргүзүү баарына ККМ болуп калат. Ошо базардагылардын баары ККМдер болуп калат. Азыр эми в основном стандартный точка общественное питание башка жанагы магазиндерде баарында ККМ аппараттар бар, өзүңүздөр көрүп болгондой. Эми базарда гана аксап турабыз. Ошо базарды коюп бүтүрүп алсак, 2000 ККМ келсе, биздин Жалал Абадтын территориясында бар жок салык төлөөчүлөрдө ККМ бар десек, жаңылышпайбыз да. Эми биз баягы айтып атпайбызбы, биз ошо ишкерлерге, мисалы үчүн бүгүнкү күндө соода жүргүзгөн жайларга ККМ аппараттары коюлуп атат да. Бирок биз баягы жарандарды, ККМди биз
ошол жерде сурагыла бергиле деп өзүбүз да кызыктар бололу деп айтып атабыз да. Бирок ошол эле учурда ошо соодагер дагы ошого кызыктар болуш керек да. Сөзсүз түрдө ККМди чыгарып колуна берип, мынакей ККМиз деп. Негизи ушул жактагы көрүнүштөр азыраак экен да. Качан гана сураса берет, анда да же болбосо кээ бирки учурларда бизде атайын чек жок болуп калды эле деген таризде да болуп калат экен да. Ушул жаатта дагы ишкерлер менен сүйлөшүүлөр болуп атабы? Ал боюнча салык төлөөчүлөр түшүндүрүштер жанагындай рейдтик көзөмөл жүргүзгөн мезгилде, контролдук болгондо түшүндүрүштер постоянно жүргүзүлөт. Анан көпчүлүгү эле салык төлөөчүлөр жана чектерди чыгарып туруп өзүнүн биздин жарандар талап кылбаганда мусорный ящигине таштап коюшат да. Көпчүлүгү азыр мисалы үчүн эми толук 100% ыя албайбыз. Көпчүлүгү чектерди чыгарып, мусорный ящикте чыгып сурасаң, мына чыгарып койдум эле, сурабагандан бу жерге таштап койдум дейт да. Бирок эми толук 100% берип атат дегенден алысмын. Ал боюнча бизде түшүндүрүштөр, жумуштар кетип атат. Жана контрольный закуп, рейдтик көзөмөл болгон мезгилде салык төлөөчүлөрдүн ар бирине эскертүүлөр жүргүзүп, жана бузуулар кодекси боюнча эскертүүлөрдү айтып, мына чек бербесеңер мындай штраф төшөнөт деп түшүндүрүштөр жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошо коюлган ККМдерден толук кандай онлайн түрдө көрө аласыздар да. Канча чек чыгарды, канча соода жүргүздү, ооба. Бизде бар ал өзүнчө модуль менен карап, жетекчилер дагы ошо инспектор дагы көрүп, кайсы точка канча чек чыгарып атат, канча соода жүргүзүп атат көрүп тура алабыз. Сөзсүз түрдө ушул нерсени алыш керек, себеби эми биз мамлекеттик деңгээлде деле бүгүн мына жогоруда айткандай 2000 ККМ аппаратын ушу мынакей акысыз берип атканы. Жалал Абад шаарынын өзүнө эле 2000 берип атканы албетте бул сүйүндүрөт. Буга чейин мисалы үчүн ошону ККМ аппараттарын алуу дагы бир кыйынга туруп атат деген маселени көтөрүшпөдүбү? Эми ошол дагы бир жакшы жака чечилип жаткандыгы кубандырат. Деги эле ушул дагы мынакей бир 15 күн эле убакыт калды. Мына ушул жер салыгы, ошондой эле транспорт салыгы боюнча дагы кандай иштер жүргүзүлөт мындан ары дагы? Жер салыгы жана транспорт салыгы боюнча жана извещенияларды таркатып бүттүк. Азыр бүгүнкү күндө биздин салык кызматында эртеден кечке касса жана ЛСКнын кассасын азыр коюп койгонбуз, очередь. И башка жерлерде дагы эртең менен келип салык төлөөчүлөр ушундай болуп атат. Жылда эле бизде эми ушундай тартип болуп калганбы? Акыркы 31 август күнү дагы салык төлөөчүлөр эртең менен саат 8ден кечки саат 12ге чейин келип акыркы күнгө такалат экен да, канча түшүндүрүштөрүн жүргүзсөк да. Ушуну салык төлөөчүлөргө силерден эфирден пайдаланып айтып кетсем деп, ушул акыркы 30-31 күнгө такалбаса, күнү түнү түнкү саат 12 чейин ошондо очередь көбөйүп кетпеш үчүн азыр бүгүнкү күндө ойлойм мындай жеңилирээк болуп атат төлөш. Ошол расчетторун өздөрү чыгара албаган болсо, барып салык кызматына кайрылып, ошо салыктарды тезирээк төлөп берсе, 31-не 1-сентябрга күтпөстөн ошол жагын суранып кетет элем. Дагы бир маселе болуп калат да ушул жерде. Бүгүнкү күндө бизде көпчүлүгү эле транспортту сатып алышат да. Бирок ошо өзүнө өткөрө албайт да, өткөрүп алышкан эмес. Бирок салыкты төлөш керек. Ошол учурда кандай болуп калат? Бул случайда ошол мурунку ээси кайсы жерде учетто турган болсо, ошол жерге төлөш керек. Мына мисалы үчүн Бишкектен сатып алган болсо, Бишкектин кайсы районунда болсо, ошол Бишкектин районуна казначейский счеттору бар, тактап туруп бизге барса маалыматты беребиз, ошого төгүп коет. Андай случайлар көп келип кайрылышат, түшүндүрүп айтабыз. Мурунку мезгилдегидей мисалы үчүн Бишкектикин дагы, Оштукун дагы же болбосо Алабуканыкын да Жалал Абадка алган былтыркы мына бизге именно базаны түндүк менен бириктиргенден бери ар бир региондуктун өздөрүнө жөнөтүп атабыз. Келген салык төлөөчүлөр мына жерге мындай кылып төксөң болот. Ушул Жалал Абадтын өзүндө туруп эле электрондун отчетун тияка тапшырып туруп, ошо банктан которуп койсо боло берет. Терминалдар аркылуу. Мындай чыкканда бир топ эле жеңилдиктер болуп тур да. Салык төлөөчүлөргө деле бардыгына шарттар. Рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп, мына ушул бүгүнкү күндөгү турак жайдын жанындагы ушул үй жанындагы жер салыгы, транспорт салыгы боюнча ошондой 7 айдын жыйынтыгы боюнча айтып өттүңүз. Албетте ушул мына ушул көмүскө экономиканы чыгарып, эгерде ушул ар бир ишкер, ар бир жаран ошол белгиленген салыктарын төлөп турса, албетте мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө дагы өздөрү бир салым кошулат деп ойлойбуз. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Силерге да иштериңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн турак жай жана үй жанындагы жер салыгы, ошондой эле транспорт салыктарынын мына 1-сентябрда аяктоо мөөнөтү келип жатат. Бул боюнча түшүндүрүү иштери, ошондой эле кулактандыруулар тынымсыз байма-бай
социалдык тармактарда, телевидениелерде, баардык жерлерде айтылып келүүдө. Албетте жогоруда айткандай, ушу мамлекеттик салык кызматтары эскерип жаткан салык боюнча, ошо транспорт, турак жай боюнча сөзсүз түрдө ошо мөөнөтүнө жетпей төлөп коюуну бүгүн дагы айтып өтүштү. Биз дагы чындыгында ушул белгиленген салыктарыбызды төлөп, мамлекетке аз да болсо бир салымыбызды бир кошойлу деген тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайыл болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.